Кокон хандыгынын пайда болушу жана өнүгүшү. Кокон хандыгынын тарыхы боюнча 1709 жылы Фергана өрөөнүнүн борбордук бөлүгүндө көчмөн феодалдардын жардамы менен Шахрух би башкаруучу болуп жарыяланган. Санжыра боюнча ал айтылуу Бабурдун урпактарынан болгон. Бийликке келген Шахрух би Кокоя хандыгынын негиздөөчүсү болуп калат. Бул жерде белгилей кетчү нерсе 18-кылымдын башында Коженттин бийлөөчүсү Кыргыздын Чоң Багыш уруусунан чыккан Ак Бото би болгондугу тарыхый булактарда маалым. Ал Шахрухтун Зейнеп деген кызына үйлөнүп, Кокон амирлигинин негиздөөчүсүнүн күйөө баласы болгон. Көчмөндөрдүн салтында күчтүү бийлөөчү гана башка би атаандашынын кызын аялдыкка алуусу шарт экендиги маалым. Мындан биз Шахрухтун бийликке келишине Ак Бото бийдин чоң жардамы тийгендигин божомолдосок болот. Кокон хандыгын негиздеген Шахрух би 1721 жылы дүйнөдөн кайткан. Анын ата бабалары 16-кылымдын башынан бери Миң уруусунун расмий би аталып келишкендиктен, кийинки адабияттарда, айрыкча советтик тарых наамада Кокон хандыгын негиздегендер көчмөн өзбектердин Миң уруусунун бийлери болгон. Ошого байланыштуу Кокон хандыгы өзбектердин хандыгы деген түшүнүк калыптанган. Чынында 1709 жылдан тартып 1800 жылга чейин өзүлөрүн би деп атап келишкен Кокон башкаруучулары ата жагынан Тимури, ал эми эне жагынан Миңдер болуп чыгышат. Кокон хан Алим хандын тушунда калыптанган генеалогиялык санжыра Тимури тукуму алтын бешикти асырап алышкан Миңдердин, кыргыздардын, кыпчактардын жана жүздөрдүн аталышы. Алардын Фергана чөлкөмүндө 16-кылымдан баштап эле саясий чөйрөдө тең аталык укукка ээ болгондугунан кабар берет. 1709-1876 жылдары өкүм сүргөн Кокон мамлекетинин өнүгүүсүн 3 тоорго бөлүп кароо ылайыктуу. Алар төмөнкүлөр. Биринчи 1709-1800 жылдары Кокон мамлекетинин түптөлүшү. Бул мезгилде Кокон амирлиги өз алдынча мамлекет катары саясий административдик жактан калыптанып бүткөн. Социалдык экономикалык жактан чыңалган. Фергана чөлкөмү Кокон мамлекетине биротоло бириккен. Экинчи 1800-1840 жылдары Кокон хандыгынын өнүгүшү жана гүлдөө мезгили. Кокон мамлекети саясий административдик жактан күчтүү өнүгүп, ички тышкы саясаты чыңалган. Фергана өрөөнүнүн экономикалык абалы бекемделген. Кокон хандыгы Фергана өрөөнүнөн сырткары жактарды караткан. Үчүнчү 1842-1876 жылдары Кокон мамлекетиндеги социалдык саясий кризистердин күчөшү жана хандыктын кулашы. Бул мезгилде социалдык, феодалдык жамааттар аралык карама-каршылыктардын өсүшү, мамлекеттик түзүлүштүн бошоңдошу, борбордук бийликтин феодалдык эзүүсүнүн күчөшү саясий кризистерге, элдик көтөрүлүштөргө алып келген. 1873-1876 жылдары элдик кыймыл Кокон мамлекетин биротоло кулаткан. Ошонун натыйжасында Фергана өрөөнүн орус колонизаторлордун каратып алышына ыңгайлуу шарт түзүлгөн. 1741-1750 жылдары Фергана өрөөнүнө калмактар бир нече жолу басып киришкен. Мындай тышкы коркунучтуу мезгилинде Кокон кыргыз союзу түзүлгөн. Кокон би Абдукарим, Оро төбөнүн акими Фазыл би, ферганалык кыргыздар жана кыпчактар менен бирликте калмактарды Ферганадан кууп чыгышкан. Айыгышкан күрөш айрыкча аксы тарапта болгон. Бул жерде Кутлук Сейит уруусу калмактарга активдүү каршылык көрсөткөн. Фергана аймагынын Бухара хандыгынын карамагынан биротоло бөлүнүп чыгышы Ирдана бийдин ишмердиги менен байланыштуу. 1754 жылы Бухара эмири Мухаммед Рахим, Кокон эгеси Ирдана би жана кыргыздын кушчу мундуз урууларынын улугу Кубат би тең укуктуу тектүү шериктер катары Оро төбөгө чогуу жортул уюштурушкан. Кубат би Ирдананын оң колу делип эсептелген. Гесардын беги Мухаммед Эмин би айла мал салып, алардын ортосуна от жагат. Айлакер бектин көксөгөн максаты ишке ашып, көп өтпөй шериктер бири-биринен кол үзүп, туш тарапка кетишет. Ошол кезде кушчу уруусунун журту Анжиянын айланасындагы кеңири өрөөндө кучагына алган. Ирдана менен мамилени үзгөн соң, Кубат би өз алдынча элдин улугу, мырзалардын чыгааны катарында ак тоолук кожолор тарабында Кашкардагы саясий окуяларга катышат. Ал тургай убактылуу Кашкарга аким болот. Кубат бийдин кошчуларды дали болсо бийлеп тургандыгы тууралуу акыркы маалыматтар 1785 жылдарга таандык. Кубат би 18-кылымдын экинчи жарымындагы
кыргыз уруу жол башчыларынын эң атактуусу, мыктылардын мыктысы, көптү билген көрөгөчү, акылманы катары коңуш элдерге аттын кашкасындай таанымал, кадырлуу адам болгон. Ал өзүнүн кушчу уруусунан тышкары Анжиан аксы тараптагы бөлөк урууларга дагы баш көз болуп, жалпы кыргыз калкы анын келечеги үчүн кам көргөн. Кубат би Кокон, Бухара, Кашкар акимдерине эч качан баш ийген эмес. Алар менен тең ата катары өз элине өз бетинче сурак жүргүзчү, коңуш өлкөлөр менен каалагандай достошуп, каалагандай касташчу. Анын эр жүрөктүгүн, тайманбастыгын, албарс кылычтай курчтугун адилет баалаган өкүмдарлар кезиндагы Бахадур би ысымын ыйгарышкан. 18-кылымдын экинчи жарымында кокондуктарга каршы көз каранды эместик үчүн күрөштө эл башында туруп даңкы далайга кеткен кыргыз мыктыларынын дагы бири Ажы би болгон. Кытайлык географтар жазган маалыматтарына караганда, кыргыздардын Адыгене уруусунун чыгааны Ажы биге Бухарадан күнчыгышты көздөй кеңири аймакты жердеген 200 000 кыргыз баш ийчү. Кайсы бир жылы ал эли менен бирге Кытай бухаралыгына өтпөк болот. Бирок кийин ал мындай ойдон баш тартып, Алай жана Ош аймактарындагы бардык кыргыз урууларын ынтымакта бийлеп турган. Ал Бухарадан, Стамбулдан билим алган. 1758 жылы Ирдана би Адыгене уруусунун бии Ажы менен өнөктөш болгон. Мындай өнөктөштүк татаал саясий кырдаалда чоң роль ойногон. 1759 жылы кеч күздө Кытай жазалоочулары Кашкардагы көтөрүлүшчүлөрдү куугунтуктап, Фергананын чыгыш тоо этектерине кирип келишет. Кыргыздардын жана кокондуктардын биргелешкен күчү 9000 жазалоочунун 7000-ин кырып салган. 1759-60 жылдары Кытай географтарынын берген маалыматтары боюнча Фергана чөлкөмү Анжиан, Маргалан, Наманган, Коконд вилаеттерине бөлүнүп, ал эми Орто Төбө, Кожент кээде Коконго, кээде Бухарага баш ийип, ара чолуда өз алдынча болуп турган. 1755-1758 жылдары Син империясы чыгыш Түркстанды каратып алгандан кийин Кокон Кытай дипломатиялык байланышы түзүлөт. Ирдана бийдин мезгилинде Фергана өрөөнүндө экономикалык абал жакшырат. Алык-салык системасы тартипке келтирилет. Кокон салыштырмалуу чоң шаарга айланып, 1760 жылдары мында 20 000ден ашуун түтүн эл жашаган 4 медресе, караван сарай курулган.